Жайдын аптаптуу күндөрүндө айылга коноктоп келген неберелерине Анар апа тамак жасап жатат. Алар чоң апасына тоокко жем чачышып, короо карашып, кол кабыш кылышат. Анар апа болсо жыл сайын сагынган неберелерине каалаган тамагын даярдап бергенге ашыгат. Анар апа өзү интернационал үй бүлөдөн. Атасы кыргыз, апасы орус. Орус эненин тарбиясын алган апа кыргыз жигитине турмушка чыгып калам деп ойлогон эмес. Карагулжа районуна келин болуп келгенине быйыл 50 жыл болду. Экөөбүз жакшы жашадык. Ыстыз жок, тамаша көйлүүбүз. Биз ушу балдарым деле бизди тартып, тамаша көй балдар. Жакшы турмушта жашадык. Ыстыз жок. Эми жаш кезиңде келсең көнөт экенсиң, бар жокко көнөт экенсиң. Жаш кезимен келип, анан кийин элден үйрөнүп, эл кылганды кылып, эми биз жакта мисалы үчүн Кара Сууда пахта бар эле, пахта терчелем. Анан кийин бу жерде болсо тамеки экен. Тамеки мейли, абашкам зеновой эле. Тамеки алып көрөйүн, бала чакам менен алып көрөйүнчү, муну дагы өздөштүрсөм болор бекен деп тамеки алдык. Алып, кыздарым үйрөнүп кетти, тизип, ошону эл эмне кылса кылдык, кылып көндүк. Анан кийин ошо балдарды дагы тарбиялап, ишти дагы кылып, эми кылат экенсиң. Тандырга нан жап десе нан жаап, кир жуу десе кир жууп, баягындай эле көнүп. Менде мындай неме болгон жок да, мындай кызыкчылык бир нерсе болгон жок да. Анан ошо кызыкканым эле ушу турмуш. Төрөдүм, ошо уда 1,5 жаштан төрөдүм. Анан ошо балдарды бактым. Эки улуттан куралган үй бүлөдөн чоңойгон каарманыбыз кыргызчаны суудай сүйлөйт. Балдары да эки элдин каада салты менен үрп адатын жакшы билет. Бөтөн улуттун кызы деп өгөйлөбөгөн кайын журтуна бат эле жуурулушуп, жолдош экөө 11 баланы татыктуу тарбиялады. Башка үй бүлөлөрдөн билбейм, апам бизди ушу форма фартуктарыбызды, чачтарыбызды өрүп, бантиктерди кадап, таза барчу элек мектепке. Ошол жагынан эми апасы орус болсо деп жакшы тазалык боюнча биз башкалардан айырмаланып, анан мектепте дагы жакшы окуп, апам көбүнчө жардам берет эле. Атам кечке талаада болуп, анан сабакка келгенде эле, орус тилге келгенде апаман жардам сурайт элем. Ошо лагман, кыргыздын кадимкидей эле плов, ошо. Анан чучпараларды түйүп берет эле. Тандырга дайым самса кылчу эле. Нан жапкан сайын самса кылат эле. Тандырга зерикпейт да, отуруп алып жасап. Улуттуу маданияты менен ашканасы ар башка болсо дагы чоң үй бүлөнү ынтымак шерелтип турат. 50 жыл чогуу түтүн булаткан абышкасы менен азыр айылдагы абройлуу адамдардан. Кошуналары арасында да кадыр баркы жогору. Бул жеңем өзү мындай улуттуу башка болгон менен өзү мынандай кыргыздын салтын аябай жакшы билет. Макал лакапты бизден жакшы таап сүйлөйт. Башка жактан келген биз мына кошуна туруп бизге көнүк. Анан башка жактан келген адамдар аябай таңыркап карашат да. Таңыркап карап ушу мындай таңданып угушат. Олорго макал лакапты кошуп сүйлөп, аябай так, даана түшүндүрүп сүйлөйт. Бизден жакшы нерселерди аткарат да. Бардык нерсени бизден жакшы билет, нандарды жабат. Бир үй бүлөнүн улуусу болгон Төлөновго туугандары орус кызын кайдан алып келдиң деп таң калышкан. Башында ишенбей күн сайын келин көргөнү келгендердин саны үзүлбөгөн. Мени келгенден кийин, бул орус экен. Бул сөздү түшүнбөйт экен. Аялыңа түшүндүрөсүңбү? Кыргызчаны сен сүйлөйсүңбү? Аялыңа сүйлөтүп билесиңби деп ошентип айтчу экен да бул. Анан барып туруп сүйлөшүп көргүлө менге, кемпирим менен дешкен бул. Анан келип кыйласы келишет эле, мен ушу көргөнү эле келишет эле. Бул трактористтерге учетчик болду. Тракторчулар келет эле, сүйлөйбөй экен, сүйлөбөй эле экен деп. Кадыресе сүйлөсөм, ой, бул
сәпсің эле сүйлөйт экен, бизден ашыкча сүйлөйт турбайбы дешип анан үйрөнүп кетти. 17 жашында Кара Суудан Кара Кулжага келин болуп барган апа бат эле уй саап, сүт тартып, жайлоого чыкканга көндү. Азыр кайындарынын той аштары, жакшылыктары бир гана Анар апанын башкаруусунда өтөт. Ал кыргыздын баардык каада салттарын өздөштүргөн. Булабышкан мугалим эле. Саар кетет эле. О малда мугалимдерди ар жака айдап, неме кылат эле да. Пахтага айдайт эле балдарды. Анан эми бир нерсе деп буга мындай бүгүн мен капа болуп калдым десем, мени бул айтчу эле да. Эки карасы бар. Мисалы үчүн. Бири адам жегиш карасы, бири өзүң карасың. Анан папалуу болуп калбагын, качпагын дечи эле. Мени коркутупчу. Мен себеби 17 жашымда келгенмин да бу жерге келгенде. Эч нерсени билбейт элем. Ат миндим, жөө жүрдүм, баары уй сааштым, кайра тартыштым, ушундай немелерди кылдым. Анан бу жерде саан саап, өзүм уйларым саап, өзүм май кылып курут кылчу элем. Кыз берүүнү дагы билем, үйлөнүүнү дагы билем, балдарды үйлөндүргөндү дагы билем. 10 баланы тарбиялап баатыр эне болгон каарманыбыздын ырчылык өнөрү да бар. Ал кыргыздын нукура ырларын аткарып, убагында Кара Кулжадагы ыр кеселерге, каруу сынактарга катышып, алдыңкы орундарга жетишип жүргөн. Уларды вактым өпөлүп, узун жол басты көлүп, урматтуу эне болсом дейм, олумдун жетелей. Урматтуу эне болсом дейм, олумдун жетелеп. Кыргыйык бактым өпөлүп, кыйын жол басты көлүп. Мен оюн кара кыз элем. Анан бу жерге келгенде кийин аяктан оюнду унутат экенсиң турмушта. Анан апам айтчу болчу. Кайненең бир нерсе дегенде ооз ачпагын. Ооз ачпагын балам. Бир ооз ачып алсаң, онда үйрөнүп каласың дагы. Экөөңөр айтышма болуп каласыңар балам. Анан эч нерсе дебегин. Майли деп жеңип кет. Күйөң келеби, күйөң айт. Болгон сөздү неме кылсаң. Анан бул айтып калчу эле абышкам. Кемпир жеңесиң. Жеңе билебиз. Элим не десе ошо десин. Экөөбүз турмуш күтөбүз. Орус албап деп таза көтөрүштү. Мен этме тандап жүрүп алдым муну. Мында Горбачев бизге союзга Горбачев эле Горбачевдун карындашын тандап жүрүп алдым. Ондай деге эле. Балдар деле кыргызча болду. Дедирбетим, мама, папа, атасы кыргыз болгондон кийин кыргыз да, каны кыргыз. Деп туруп анан мама, папаны койгула балам. Ошо ата, апа. Баарын тергейт. 12-13 тууганым бар, эң чоңу ушул. Шунун баары жеңе деп ызат кылып, келиндерге ушу баш көз болуп. Өлүм жетим той томошада жакшы иштерди кылат. Кыскасы, жер боюнча эң кыйын ушуда. Анан муну сурайт экенде, армиядан алып келдим муну десе. Ой, Карасудан алып келдим. Апам Карасуда. Өзүнүн апасы Карасуда эле да, бизге коңшу эле. Кайра. Карасудан алып келдим десе, Карасулук орус ушинтип сыйлайлар экен деп неме кылып таң калып жүрүштү. Анан кийин көнүп кетишти. Азыр болсо жеңе. Толку чүселер орусқа окшош, калганы бүтүнө кыргыз. Намаз окуйт. Адыресе
Namazды şundan öğrendim. Ol mezgildim 12 yıl muallim oldum da. Жалаңаша қарасында. Үшіні сақтайын деп бардым да яққа. Бердегілер де орысалып алды деп тындырбай сөз қылған. Кеттім деп школ интернатқа барып мұғалім болдым. Учурда алардын үй бүлөсү бекем жана ынтымактуу. 5 кыз 6 уул, 50-ге жакын небере, 10 чеберенин бактылуу чоң ата чоң энеси. Бөлөк улуттардын каада салтын, маданиятын урматтоонун эң сонун үлгүсү болуп келе жатышат. Улуттарыбыз башка болгону менен жүрөктөрүбүз бир дейт жубайлар.